Төрага Талант Мамытов ата-энесиз тарбияланып жаткан балдар мектеп интернатынын жалпы абалы менен таанышты. Мектеп директору билдиргендей, балдар үйү 1956 жылы курулуп, ремонттолгон эмес. Окуу корпусунун, жатаканалардын чатырын алмаштырып, капиталдык ремонттон жасабаса болбой калган. Жылуулук системасы бар, бирок чыгымы көп. 500 тонна көмүр жагабыз. Бирок ошондо дагы мектептин ичиндеги жылуулук 10 градустан жогору көтөрүлбөйт. Анда потеря көп экен. Потеря көп, анан светке 150 000 төлөйбүз. Мектеп интернатында 145 баланы 27 мугалим окутуп тарбиялайт. Улан кыздар мектепти бүтүргөндөн кийин өз тагдыры өздөрүнүн колунда. Баары эле турмушта жол таап кете албайт, колдоого муктаж. Аларга кесип үйрөтүп, келечекте жумуш менен камсыздоого Нурлуу Айымдар кайрымдуулук фонду жардамга келген. Уюм мектептин өнөр каналарын оңдоп түзүп, тигүүчүлүк фурнитураларын машинасынан тартып, ийне жибине чейин камсыздап беришти. Өнөр каналардын ачылыш аземине төрагада ортоктош болду. Biz азыр балдарга только үйрөтүп атабыз да. Анан биз 9-классты бүткөндөн кийин балдардан 10-11 класстан балдар менен ошондой келишимдерди түзүп алып, жанагы иштеген акысын өздөрүнө счет ачып коюп, жеке өзүмдүк счет ачып коюп, ошол жака жиберсек болот да. Биздин негизги максатыбыз ошол. Эми бул кыздарды ошо тигүүчүлүккө, анан кийин балдарды закройный цехке, үтүкчүлүккө үйрөтүп, анан окуусун улантпайм деген жаштарыбыз биздин ошо ишканаларыбызга келип, жумуш орун менен жана жатаканасы менен камсыз кылабыз деген бир контракт түзгөн жатабыз. Төрага баштаган эл өкүлдөрү мектеп интернатында Нооруз майрамын турлай уюштурулган "Менин ийгиликтүү келечегим" аттуу иш-чарага катышты. Мектеп бакчасында коюлган балдардын кол өнөрчүлүк, шахмат, комуз, спорттук ийримдери көрсөтүлдү. Талант Мамытов өз сөзүндө айрылуу катмарга кол сунган боорукер инсандарга, кайрымдуулук фонддоруна ыраазычылык билдирип, мамлекет тарабынан да республиканын бардык аймактарындагы ушундай мекемелерге колдоолор көрсөтүлүшү керек деди. Балдардын жаркын келечегин түздүүгө жардам берилиши зарыл деп кошумчалады ал. Биздин балдарыбызга билим берип, ошону менен бирге бир өнөрчүлүктү үйрөтүү бүгүнкү замандын талабы. Бул демилгени биз колдойбуз албетте. Бир келип эле ушул салтанатка катышып кетели деген ой менен эмес, жакындан көрүп, мына ушул имараттар 57 жылы курулган экен. Ошондон бери, мына Союз урагандан бери чоң өзгөрүлүштөр болбоду. Болгону ушул бир аз чаканыраак ремонт жасалыптыр. Кандай жардам бере алабыз? Ушул биздин келечек жаштарыбыз үчүн кандай салым кыла алабыз деп келип отурабыз. Таланттуу мугалимдер жамааты менен өнөрлүү окуучулар конокторго концерттик программасын тартуулашты. Андан соң парламент спикери сүттү кайра иштетүүчү Үмүт Жанако компаниясынын иши менен таанышты. Сүт заводу 388 адамды жумуш менен камсыздайт. Анда айран, каймак, кам-каймак, балмуздактын түрлөрү жана газдалган алкоголсуз суусундуктарды чыгарат. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин төрагасына караштуу бизнес жана ишкерликти өнүктүрүү кеңеши түзүлүп, ишкерлердин көйгөйлөрүн чечүү боюнча иш алып барып келет. Мерим Эшимбекова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Чүй облусу.